Assalamu alaikum бардык көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен Alice Puffy Fine деген жиптен жилет токуйбуз. Бизге эч кандай спицанын, күрчөктүн кереги жок. Токуганды билбегендер дагы бул жип менен токуп көрсө болот. 100 граммда 14 метр. Биз азыр узундугун кызыл ашыкка чейин токуйбуз. Размерин алганда ушул жип менен жамбашыңардын айланасын өлчөйсүңөр. Кийин канча петля экенин санап чыгасыздар. Ошол петляга 20 петля кошсоңор размериңер чыгат. Мен бул жерде 91 петля колдондум. Оң сол болуп токулган аркасы 45 жип аркасына кетти, 23 жип эки алдына. Алды аркасын бирге токуйбуз. Эч кандай тигиш жок бул жерде. Бул узорлор башынан аякка чейин бир калыпта өзгөрбөй токулат. Бир гана бизге кыйын болушу мүмкүн квадрат түрүндөгү узор. Калганы жөнөкөй. Ушул узорду салсаңыздар, размерин көрүп турганыңыздардай чекесинен гана чыгарасыздар, кошосуздар, кеметесиздер. Башында баштап жатканыңыздарда, мисалы өлчөп алган 91 петляңызга ар бирине кийинки петлядан бирден өткөрүп токуп чыгасыздар. Сол токулат, ушундай токуганда оң токулат. Сол, оң, сол, оң. Оодарбайсың аягына жеткенде ушул бойдон эле кийинки рядты токуп баштап кете бересиң. Эми токуганды баштасак, мен 4 узорду токуп бүттүм. Сиздер бир узорду эле түшүнүп алсаңыздар, кийинки узорлор кайталанып токула берет. Чекесин 2 сол токуйбуз. Андан кийин зигзаг токуйбуз. Зигзаг кылганда эки жипти бири-бири менен алмаштырып, андан кийин петляларды токуганыбызда ушундай зигзаг болуп чыгат. Анан көрүнүп калат кайсынысын өйдөсүнө коюшубуз керек, кайсынысын ылдыйына коюш керек. Мына көрүп турган үстү бийигирээк болуп турганды кийинки рядда дагы илинип турган петляны үстүнө бастырып, анан алмаштырабыз. Bunday кылсак, анда спираль түрүндө болуп калат узорубуз. Сол токуйбуз. Андан кийин 5 сол токушубуз керек. Биринчи рядда. Солдор 5 болот, 4 болот, 3 болот, 2 болот. Узордун ичи 2 болот, 4, 6 болуп көбөйөт. Төрт, 5. Эми бул жерде зигзаг эмес, спираль түрдө токуйбуз.
Birinci uzor менен экинчи узордун ортосу. Дагы 5 сол. Бул жерде зигзаг кылабыз бир жолу. Эки сол менен бүтөт ушул алдыбыз. Эми аркасын баштап токуйбуз. Оң, сол, мен токуп башына чейин чыгып, кайра кайтып токуп келдим. Оң жагынан көргөзөм сиздерге деп. Экинчи рядты баштайбыз. Алдынын эки чекеси сөзсүз 2 петля сол токулат. 2 петля сол токуйбуз. Беш эле эми 4кө кемитишибиз керек бул жерде. 4тү токуйбуз. 1 2 3 4. Эки жака ачышыбыз керек эми. Бештен бирөөнү кемитип туруп ичкериге, узордун ичкерисине токуйбуз. Ошондо бирөө узордун ичине токулду. Дагы бул жака ачканда оң жака. Бул четинен дагы бир жип кемейт. 4 калды. Узордун ичинде ошентип 2 жип токулду.
Эми 3 сол токуйбуз. Дагы бирди зигзаг кылабыз. Ошондо ортосуна дагы бири кошулду. Бирөөсүн сол тарапка зигзаг кылабыз. Узордун ортосуна 4 токулду. Үчүнчү рядды токуп бүтүп 4-нчү рядка келдик. 2 сол. Эми 2 сол токуйбуз. Баягы 3 эле. Узордун ортосунда 6 петля токулду. Эми жип кошпойбуз кийинки рядда. Бешинчи рядды баштадык. Бул узордо крестик кылбайбыз. Ар бирине эле бирден петля илебиз. Бешинчи рядды токуп бүтүп 6-нчы рядка келдик. Эки сол токуйбуз. Эми узорду чыгарышыбыз керек. Ал үчүн карап турсаңыздар, крестик кылабыз. Бул жака эмес, оң жака. Сол жактагысы сол токулат, оң жактагысы оң токулат.
6 петлябыз 4-кө кемиди. Жетинчи рядты баштап жатабыз. Үч болду, эми 4 сол токушубуз керек. Узордун ортосунда 2 жип калды. Сегизинчи рядты баштадык. Эми 5 сол токушубуз керек. Бешинчиси азыр. Узордун ортосунда жип калбады. 2 эле петля калды. 5 сол. Тогузунчу рядты баштадык. Эми узорду бүтүрүш үчүн крестик менен токуйбуз. Ушул акыркы ряд.
9-ряд. Кийинки рядты кантип улап баштап кеткенин азыр үйрөтөм. Жибим аз калды. Биринчи жип менен экинчи жипти кантип уласа болот экенин айтып берем. Жаңы узорду башташ үчүн улап спираль токуйсуңар биринчи рядында. Видеонун башында айтып кеткендей. Биринчи жип менен экинчи жипти кантип улайбыз? Байлап койсок болот. Бирок дөмпөйүп калышы мүмкүн. Дагы бир жолун эки петляны бирдей кармап, экөөнүн ортосунан бир петля өткөрөсүздөр. Же бир петлянын экөөнү өткөрөсүздөр. Беш узор токудук. Бирөөсүн көргөздүм сиздерге. Кийинкисин ушундай кылып токуп өзүңүздөргө ылайыктуу размерди алгандан кийин колтугун чыгарасыздар. Аны кийинки видеодо көргөзүп берем. Буюрса кийинки видеолордо сумкаларды, чоң жолуктарды, детский кийимдерди жана башкаларды токуганды үйрөнөбүз. Саламатта калыңыздар. Подписаться болушту унутпаңыздар.